Бүтін Қырғызстан Модумаров. Урматтуу кесиптештер, мен ар бириңиздерге даректүү суроолорду берем. Себеби бир эле киши универсал болуп бардык маселелерди биле бербейт. Мына жерде көтөрүлгөн конституциялык норма жакшынын шарапаты дейт, ушу кемпирабаддын маселеси менен жаңы регламентке ээ болуп калдык. Бирок ушул жаңы регламентте 65 беренин 4 пунктунда так даана кескин түрдө жазылып турат. Эл аралык келишимдин конституциялуулугу жөнүндө конституциялык соттун корутундусу сөзсүз керек. Ким бар? Адилет министри барбы? Ким жооп берет? Урматтуу Алихан Кимсанбаевич, азыркы регламентте ушу норма бар болсо, ал мурункуда да бар болчу да, Нуржигит Кадырбек эже айтып кетти. Бирок сиздер мынакей ай сайын канча эл аралык келишимдерди ратификацияны өткөрөсүңөр. Ал жерде эч кандай бүт ар бир ушундай закон келгенде Конституционный суд заключение бербейт. Анан регламентте точно так мен азыр жанымда жок экен текст. Алардын мыйзамы бар, конституциялык мыйзам бар, конституционный суд боюнча. Ал жерде жазылып турат, что Конституционный суд дает заключение в случае неопределенности и при наличии обращения. Вот мен жооп ушундай. Анда сабатсыз экенсиз. Азыр дагы бирөөлөргө температура чыгып кетет бул сөздү укканда. Дагы айтам. Ар күнү эле биз мамлекеттик чек араны карап аткан жокпуз комитет. Биз келишимдерди карап атабыз. Бул жерде 65 берене мамлекеттик чек араны өзгөртүү боюнча эл аралык келишимдер жөнүндө кетип баратат сөз. Биз биринчи жолу карап атабыз мамлекеттик чек ара жөнүндө. Сиз кимсиз, өзүңүздү тааныштырсаңыз биринчи. Аяз Боетов, министр юстиции. Анда жакшылап окуңуз. Мына жерде императивдүү жазылып турат. Бул Модумаров кабыл алган регламент эмес, жогорку кеңеш кабыл алган регламент. Экинчиден, мыйзамсыз. Азыр карап атканыбыз мыйзамсыз. 1000 жолу кыйкырап мыйзамсыз. Азыркы карап атканыбыз мыйзамсыз. Бул заман өтөт, башка бийлик келет. Сөзсүз түрдө ушуну караганда менин чындык экендигимди, депутаттардын чындык экендигини 1000% кийин колдойт. 1000% колдойт, эсиңерде болсун. Себеп мыйзамсыз. Муну колу бутту бурап, тийиштүү чечимди кабыл алдырыш деп эсептелинет. Ошол эле 65 беренеде турат. Эгерде жогорку кеңеш эл аралык келишимди ратификациялоо жөнүндө маселени кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө чечим кабыл алса, мындай чечим жүйөлөштүрүлүүгө тийиш. Жүйөлөштүрүлүү бул конституциянын бузулушу, Нурлан Тургунбекович. Конституциянын одоно түрдө бузулушу. Бул мына регламенттин одоно түрдө бузулушу. Муну мен эске салып коеюн. Жооптуу кишилер кийин жооп бере турган мезгили келет. Экинчиси. Алихан Кимсанбаевич, жооп берсем болобу? Бериңиз. Биринчиден мен айткандай, конституциялык соттун конституциялык мыйзамы бар. Ал жерде эрежелер белгиленип турат. Обращение болсо, алар беришет деп. Анда кайрылуу болуш керек аларга. Мен ушуну түшүнүп атам. Өкмөт кайрылат. Себеп ушу конституцияны сыйласа, конституцияны өкмөт кайрылат. Демилгечи өкмөт. Бул жерде жогорку кеңеш. Анан юстиция министрлиги негизинен өзүнүн компетенциясынын астында заключение берет. Биз ошолго гана биз беребиз. Андан тышкары чыкпайбыз. Силердики эмес. Анан конституциялык сотту мен өзүм мурункуда да иштегем бир убакытта. Ошол убакытта да мен эсимде заключенияга мындай суроолор келгенде, договорлор. Алар ар дайым позиция ушундай болчу, в случае неопределенности при наличии обращения деген. Анда конституция менен муну мыйзамдан алып кыргытып салгы да бул беренени. Эмне жазып атасыңар? Азыр айтышып атпайбы? Эмне үчүн мыйзам кабыл алабыз деп? Ушун үчүн кабыл алабыз. Аткарылбайт. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошонун баардыгы ушундай болот деген сөзүңөргө мен түшүнбөйм. Биздин конституцияда мыйзамда эмес жазылып турат. Камшек Кыдыршаевич, ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Ар бир жарандын укугу бар буга. Конституциялык укугу бар. Кыскасы эми 7 беренеде Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган гидросооружениялар курулбайт дейт. Мына суд